Негизи эле жашоодогу кереметтер тууралуу сөз кылабыз. Бул багытта атайын келген мейманыбызды тааныштырып өтөлү. Гүлайым Мурзаева айым Америкадагы биринчи кыргызстандык блогер, үлгүлүү эне, жубай, мотиватор десек дагы болот. Кутмандуу таңыңыз менен студиябызга куш келипсиз. Мен да көргөнүмө кубанычтамын. Кутман таңыңыздар менен жалпы Замана студиясынын көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар эң сонун таң бул теле көрүүчүлөр менен чогуу тоскон таң деп коет. Ошондуктан мен дагы абдан азыр толкунданып турам. Себеби мен да ушундай таңкы эфирлерде 5 жыл болуптур көрө элегиме. Сагынып калыптырмын студияны, жарыктарды, камераларды. Ошондуктан бүгүн сонун маанай менен келдим. Жакшы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Гүлайымды сиздер ушул YouTube тармагынан, социалдык барактардан көбүрөөк тааныйт болушуңуздар керек. Грин карта убагында грин карта утуп алып, Америкага сапар тартып, ал жакта иштеп, анан өзүнүн кесиби журналист, ошол журналисттик кесибин мындай салттуу блогерлик менен алмаштырып, Америкадагы кыргызстандык мекендештерибиздин жашоосу менен байма-бай бөлүшүп келген болчу. Өзүнүн аудиториясы бар, ошондуктан биз дароо эле ушул сапар тууралуу, Америкадагы кыргызстандыктардын жашоосу тууралуу баштасак. Негизи ал жактагы таң кандай башталат? Ошо эмнеси менен мындай салыштырмалуу айтканда биздикинен кандай айырмаланып турат экен? Негизи мен ойлочумун, эң сонун таңды мен негизи биз бул жакта тособуз. Анткени биз теле көрүүчүлөр менен тособуз. Эртең менен биз жумушубузду бүткөндө, элдин маанайын ачып, уже жумушубузду бүткөндө кээ бир адамдар эми ойгонуп баштаган болот деп ойлочумун. Бирок таңды тосконду Америкага барганда үйрөндүм десем болот. Таңды тосконду, ошол эле учурда таң менен кошо спорт менен достошконду ошол жака барып биз адатка айландырып да организм көнүп калат экен да. Биринчи барганда ал жакта деген көчөдө итин жетелеп, спорт менен машыгып, жөө эле сейилдеген адамдарды көп көрүп, биз ошого мындай ушундай экен депчи. Анан жаңы баргандан кийин эми багы жашаш керек да. Жолдошум тракта болчу. Мен кичинекей балдарымды уктатып коюп, түнкү 4-тө доставкага чыкчумун да. Amazon Flex деп коет. Ошондо багы азык түлүктөрдү барып, эртең менен саат 4-тө 2 саатка барып таркатып келе калып, анан балдарды ойготуп мектепке жеткирчүмүн. Ошол убакта саат 4-тө мен багы коробкаларды алып жайгаштырып жөнөгөндө көрөт элем да. Жаз, Чикагонун жазы аябагандай суук болот, бирок ал жакта үшпөйт адамдар. Футболка, шорта же болбосо жеңил жилет кийип алат дагы, анан чуркап жүргөн болот, сейилдеп жүргөн болот, машыгып жүрүшөт. Анан бизде көбүнчө спорт менен жаштар машыкса, алар дагы карылар дагы, улгайгандар дагы баары мындай спорт менен жалпы достошкон да. Мен абдан ошондо суктандым. Бул жакта мисалы мен азыр келатып деле жумушка шашып аткандарды көрөсүң, же машина менен жумушка барып келаткандарды көрөсүң да, эртең менен спорт менен машыгып аткандарды дээрлик мындай көрбөйсүң да. Анан ошол эле учурда спорт менен машыганга, жөө жүргөнгө абдан шарттар дагы каралган да. Ар бир райондо мындай сейилдей турган, мындай таптаза, абдан мындай жашы жагымдуу да. Ушу шарттар дагы түзүлгөн. Ошондо анан биз абдан таасирлендик. Чөйрө дагы адамга таасир берет эмеспи? Таасирлендик. Өзүбүз дагы эртең менен чуркап баштадык. Спорттун бир канча түрү менен ошол жактан тааныштык. Мисалы мен теннисти ошол жактан үйрөндүм. Сууда сүзгөндү болсо такыр, жада калса кош бойлуу мезгилде дагы биз спортту токтоткон жокпуз да. Жакшы, эми албетте океандын ары жагындагы Америкадан үлгү алчу жак абдан көп. Бирок бүгүнкү күндө ушул блогерлер өзгөчө Америкада мындай абдан жакшы жашоо, жыргал жашоо, Америкага барсаң бактылуу болосуң дегендей бир басылдарды көп таштады да. Бирок муну менен биз өзүбүздүн мекенибизди унутуп койгонун, же болбосо Америкага барганын баары эле жыргап кеткен жок. Мисалы, сиздер деле биринчи барган убакта кандай кыйналгандыгыңыздын четин чыгарып айтып атасыз да. Ушул күнгөй тескейин тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Ооба, ушул абдан сонун суроо болду. Ар бир мамлекеттин, дүйнө жүзүндө эмне болбосун ар биринин өзүнүн плюс минустары сөзсүз түрдө болот. Американын дагы толгон токой минустары бар, ошол эле учурда плюстары дагы абдан көп. Анткени Америка бизден деген 100 жыл алдыда. Биз эми өтүп бараткан, эми практика кылып, эми ошону жолго салып келаткан нерселерди алар эбак эле жашап өтүп, ошого мыйзам чыгарып, кам көрүп койгон да. Албетте Америкага барганда чынында финансы жагынан албетте бутуңа турасың, өнүгөсүң, абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жерде аракет кылсаң эле эртең башка жерде болуп калышың мүмкүн.
бирок ошол эле учурда минус жактары да бар. Мисалы биз Чикагода элек блогерлер Чикагода деп айткан сайын азыр Чикаго популярдуу болуп кетти да. Бул жактан жөнөгөн адам дароо эле каяка барасың десе, ойлонбой туруп Чикагода эми кыргыздар көп да, Чикагого эле бара береличи деп Чикагого барышат да. Ошол анан бизде да күнөөлөп жүрүп, силер блогерлер Чикаго дей берип, Америка дей берип, адамдардын баары Кыргызстанда түшүнсө түшүнбөсө Америка деп атышат депчи. Бирок мен YouTube каналымда ушул хайп нерсени жасаган жокмун чынында. Ойлонуп келгиле, келсеңер дагы грин карта менен келгиле, же болбосо мындай жолдору бар деп өзүм дагы грин карта менен барган үчүн дайым көрсөтүп чындыкты айтканга эме аракет кылып жүрдүм. Анан быйыл биз бир жаңы бир жол көрсөтүп эл деген ээрчит эмеспи? Биз Кыргызстанда калып калдык да. Азыр мына грин картанын айы болуп атат. Адамдар грин карта толтурган келет дагы. Толтурсакпы, толтурбасакпы, сиз бул жактан калып калгандан кийин биз Америкага кеткибиз келбей калды деген дагы пикирлерди угуп таң калып күлкүм келет да. Чынында грин картага толтуруп кое бергиле. Эгерде чыкса бактыңар, чыкса деле барбай койсоңор боло берет эч кимди мындай зордобойт дегенде. Жок, сөзүңүз каралды да. Маселен, грин картаны тапшырып, утуп алсам сөзсүз түрдө эле баардык үйүн таштап, үйүн сатып, азыр болсо ошондой болуп атпайбы? Болгон мүлкүнүн баарын сатып турган. Жада калса той берип, таптакыр эле Кыргызстанды таштап анан кетип калып аткандар болуп атпайбы? Мисалычы, мына ушул көз карашты мен сизден сурагым келип атат да. Мисалы, сиз болсо Американы таштап Кыргызстанга эме толук көчүп келдиңиз. Мындай бир жоондуу бир себеби бар болуш керек э. Негизи адам деген бул каалоо менен жашаш керек экен да. Биз Америкада ушунча отурукташтык, 5 жыл жашадык да, отурукташтык, ушунча дүйнө топтодук дегенден кийин деле мен келгенден кийин каалоомду тыңшадым да. Менде жүрөгүм эмнени каалап атат, мен каякта жашагым келип атат, мен каяка тойбой атам деп туруп, биз мындай материалдык жакты карабай туруп, ошол чечимди мындай эле кабыл алганга туура келет. Бул эми үй бүлөлүк, анан балдардын чоңоюусу, башка дагы жагдайлары бар. Анан эгерде грин карта утуп калса эме эмес, негизи грин карта менен барганда мен башка жолдорго караганда дайым эле сунуштайм. Бул легалдуу. Ооба. Эми сиз эмне үчүн калып калганыңызды толук жооп бербей кеттиңиз. Меники ошол каалоо болду биринчиден. Толук балдарыңыз менен. Биз мындан 2 жыл мурда дагы келгенбиз. Ошондо менин балдарым Кыргызстанды унутуп калган экен. Бул кандай, эмне анда мына пандемиядан кийин болчу, адамдар мындай кичине аралыкты сакташ керек болгон учурларда келген да, анан келип таң калып атышты. Эмне үчүн Кыргызстанда адамдар көчөдө көп, эмне үчүн мындай деп абдан көп нерсени унутуп калыштыр ал жакта. Ошондон мен келип Кыргызстанды жаңыдан тааныштырдым да буларгачы. Абдан жакшынакай жерлерин алып бардым, биздин сыймыктана турган тамактарды баарын булар мындайча айтканда Кыргызстанды сүйүп калыштыр. Анан баргандан кийин сагынышты. Анан 2 жылдан кийин быйыл келдик. Келгенден кийин каникулда ойноп жүргөндөн кийин бир күн келет экөөсү. Апа, биз дагы Кыргызстанда жүрсөк болбойбу? Кыргызстанда жашасак болбойбу деп. Мен деген бул менин көктөн издеген кыялым да. Ошол ой мага балдарым аркылуу келиптир да. Мына жүрөгүм тыз деди. Андан кийин мен жолдошума 2 жума ойлонуп жүрүп айттым. Ушундай эми ал жакта отурукташканбыз да, кандай деп айтам, эмне болот, кайдан эмнени чыгардың дейт. Анан 2 жумадан кийин айтсам, айтып атпайбы, мен да кечээ ушуну ойлодум эле. Ошол жакта жүрүп турбайсыңарбы, балдарга кайра жакшы да. Себеби Америкадагы балдар, Кыргызстандагы балдардын дагы мындай бул жактан дагы ала турган нерселери бар да. Ошонун балдарым жардамчы болду. Жакшы. Анан сиздин ушу YouTube каналыңыз тууралуу дагы айтып калдым. Көптөгөн мекендештерди дагы чагылдырып жүрдүңүз. Бир гана жаштар эмес, бир программаңызда 63 жаштагы ушул апа менен ата экен, мындай улгайган эле жаштар, бирок ал жактан ушул жумуштап издегендер дагы бар экен, бактысын тапкандар. Сиз кимди айтып аттыңыз болду экен? Мен биринчи сварщик болуп иштеген инсан болуш керек эле, эсимде. Ооба, ошол видеомдагы аябагандай көп көрүүгө мындай эй болду. Негизи эле Америкада улгайгандар дагы спорт менен машыккандыгы үчүн мен ошол
жагатка көбүрөөк басым жасачумун да. Анан ал жакта жаш куракка карабайт. Мисалы биз биринчи барган учурларда колу мындай калтырап калган, улгайган кемпирлер деле, баягы эркектер деле кассаларда иштечү да. Бана пакетке мындай кылып салып берипчи, аларды күтүп, ушундай адамдар аябына сабырлуу болушат. Ошолордун колдору титирип, салып бергиче күтүп туруп, мындайча айтканда сен жаш курагыңа буга жарабайсың. Физикалык жумуштарга деле, башка жумуштарга деле баарына алар иштей беришет да. Ошол нерсени мен бергим келчү. Кайсыл курак болбосун спорт менен машыгыш керек, кайсыл курак болбосун нолдон баштаганга эч качан кеч эмес. Жана мен ошол видеолор аркылуу күндө өзүмдү апам атамдарга жиберип, бүгүн чуркадыңарбы, бүгүн мынча басышыңар керек деп көзөмөлдөшүм. Анткени бул биринчи ден соолук спорттон башталат. Эми алардын узак жашашын каалайсың да. Ошондон мен күндө көзөмөлдөп баштадым да. Мына бүгүн чуркабай калыптырсыңар, мындай болуп турсуңар. Оорудум дегендин ордуна мына бүгүн чуркагыла, жөө баскыла деп ошол нерсеге аракет кылчумун да. Анан үлгүлүү эне жубай деп дагы өзүңүздү көрсөтүп, үлгү көрсөтүп көрөсүз көптөгөн айымдар менен дагы. Бул дагы бир жаңы кесиптин ээси десек болобу? Жаңы багыт десек болобу? Эми бул кесип жаңы багыт деп айта албайм, анткени бүгүн энелер абдан көп, ошол эле учурда балдар деле, анан ата энеси толук туруп сүйүүгө муктаж болгон балдар бар. Мына ошол нерселер Америкада деле, Кыргызстанда деле окшош. Мен дайым айтам, силер Америкада балдарыңарды чоңойтосуңарбы, Кыргызстанда чоңойтосуңарбы, планшетке, телефонго, компьютерге таштап койбой, өзүңөр ата эне болгула, өзүңөр сүйүүгө толтургула, балдарыңарга эркиндик, ишеним бергиле деп мен ошол нерсеге көп айтып, анан аракет кылам энелерге жардам бергенге. Ошол эле. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, Америкада баары жакшы, спортту жакшы көрүшөт, бирок кандай кемчиликтер бар экен? Кемчиликтери жашоодо мисалы мен бала чоңойтууда өзүмдүн тажрыйбамды мен башкаларды айта албайм, өзүмдү алайын. Бала чоңойтууда мисалы шаардын балдарына караганда айылдын балдары зирек келет эмеспи, тим эле аны деле муну деле жасап баратат. Ошонун сыңары Америкадагы балдарга караганда Кыргызстандагы балдар зирек келишет да. Биз каникулга бул жака келсек, менин балдарым, курактуу балдар картошка сатып атат, дарбыз, китеп сатып атат. Анан мен дагы айтам да, мынакей силер келечекте бизнесмен болом дейсиңер, азыртан ошол нерсеге, акчага мындай акырын аралашып башташыңар керек, мамиле курганды, мындай бул жакта тирүүлөй мамиле да. Ал жакта деген биз деген эме кылабыз да, бирөөлөрдүн үйүнө барып, же мынал күнү жолугалы, балдарыбызды ойнотуп коелу деп аракет кылабыз. Достор, балдарга досторду тапканга, балдар менен бирөөлөрдү мамилелештиргенге. Бул жактагы чөйрө балдарга башкача бир неме берет, ишенимдүүлүк берет да. Телекөрүүчүлөрүнө көптөгөн суроолор түшүптүр. Гүл айым, саламатсызбы? Мен сиздин Инстаграмдагы катталуучулардын биримин дейт. Сизге ийгилик каалаймын дейт. Грин карта боюнча суроо бергим келип атат. 715 менен бүткөн абонент экен. Негизи толтуруу акысыз дейт. Эмне үчүн 1000 сомдон 1,5 сомго чейин акча каражатын алып атышат дейт. Себеби толтуруп бергендиги үчүн, мисалы. Ошол боюнча да маалымат бере кетсеңиз болот. Кайсы убакта кандай толтурсак болот дейт. Негизи ооба, сайтка кирип ар бир адам өзү толтуруп алса акысыз негизи эле. Бирок эмне үчүн акы алат дегенде, бул баягы время деньги деген бул именно Америкадан келген сөз да. Ар бир адам өзүнүн акысын алат деген ошол толтурганга, чалып, документтерин тактаганга, топтогонго убактысы кетип атат. Ошон үчүн ал өзүнүн убактысы, кеткен убактысын гана алат го деп ойлойм. 512 менен бүткөн абонент экен. Кутмандуу таңыңыз менен, сизге ийгилик каалаймын. Менин балам дагы Америка Кошмо Штатында жашайт. Анан ал Мексика аркылуу кеткен дейт. Азыр болсо Мексика аркылуу кеткендер барбы
дейт, абдан коркунучтуу деп биз телевизорлордон көрүп атабыз дейт. Сиздин оюңуз? Мен да дайыма ушул суроого ушундай жооп берем. Мексика аркылуу эч качан эч кимге сунуштабайм жана бул жолду билбейм. Мен дагы элдерге окшош массалык маалымат каражаттарынан, ошол барган адамдардан эме билип көрүп, мындай жүрөктүн үшүн алган, ушунчалык оор, ушунчалык татаал жолдордон барганын билип жүрөм. Анан ал жака баргандан кийин абдан психологиялык жактан жабыркаган балдарга, ошол энелерге, үй бүлөлөргө өзүм мындай эч кимге көрсөтпөй, айтпай эле жардам берип, ошолор менен кошо ыйлап, ошолор менен кошо кайгырып, анан ошондон келген жүрөгүмдөгү нерсе келбей эле койгулачы, ушу балдарды ушундай түйшүккө салбагылачы, балдардын балалыгын түрмөгө кичинекейинен камабагылачы деп ошончон сайраганым дагы ошондон. Ошондуктан Мексика аркылуу мен эч кимге кеңеш бере албайм. Эгер барсаңар, ар бир адамдын өзүнүн жеке чечими. 571 менен бүткөн абонент экен. Гүлайымдын мен 3 жылдан берки каталуу учуусумун дейт. Сизге ийгилик каалайм дейт. Анан окууларыңыз башталса мен сөзсүз катташагам деген экен. Дагы бир катталуучу 220 менен бүткөн абонент жазыптыр. Сиздин балдарыңыз кыргыз тилин унуткан жокпу дейт. Кандай окуп атышат азыр Бишкекте дейт. Абдан жакшы суроо болду. Биз барганда Чикагода кыргыз тилинде сүйлөшкөн, балдары сүйлөгөн жалгыз эле үй бүлө болуп жүрдүк да. Анан менден айтышты, эжеке 3 жылдан кийин көрөбүз, сиздин балдарыңыз кыргызча сүйлөбөй калат дешипчи. Анан мен айттым, 5 жылдан кийин көрбөйлүбү депчи. Азыр чынында 5 жыл болду, дагы эле кыргызча сүйлөп жүрүшөт. Албетте баана адабий тилдерди түшүнбөйт, эми адабий тилдерди азыр Кыргызстанда деле канча жашта? 10 жашта, 12 жашта чоңдору. Кичүүсү ал тили чыга элек. Бирок кичүүбүзгө да биз кыргызча сүйлөйбүз. Менин оюмча кыргызча чыгат деп ойлойм. Ал балдардын тили кайсыл тилде сүйлөйт, ал ата-энелердин гана көз караны. Биз Америкадан кыргызча сүйлөп, так сүйлөп келсек, Кыргызстанда балдар бирөөсү дагы кыргызча сүйлөбөйт экен. Анан менин балдарым суроо берип атпайбы? Апа, сиз деген кыргызча унутпаш керек, кыргыз тилин силер жакшы сүйлөшүңөр керек деп бизге дайым айтасың. Бирок Кыргызстанга келсек эч ким кыргызча сүйлөбөйт го дегенде мен деген жооп таба албай калдым да, чынын айтканда. Бирок биз элдерге карабай, балдарым кыргызча сүйлөй берели деп кыргызча жазып жатышат, окуп жатышат. Азыр айрыкча Кыргызстанда окуган үчүн дагы да кыргыз тили бизге мындай жакшы өнүгүп атат. Сизге ийгилик каалаган көрүүчүлөр абдан көп экен. Патриот кызбыз дейт, YouTube каналыңызга катталганбыз дейт. Айтор сизге көптөгөн жакшы каалоо тилектерди жазган көрүүчүлөр абдан көп болду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анан Гүлайым бүгүн 18 октябрь экен, бүткүл дүйнөлүк бактылуу айымдардын күнү экен да. Анан биздин маегибизди да ошо менен мындай жыйынтыктап койсок. Абдан сонун. Бакыт деген бул, мен дайым айтам, элдердин баардыгы, мен келсем Америкага жөнөшүптүр да, баары эле түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле Америка, Америка деп атат. Анан мындай карап туруп, мен ал жактан көрүп келгенмин да, анан айтам да, бакыт деген бул Америкада эмес, бакыт бул Айда дагы эмес, бакыт Кыргызстанда дагы эмес, бакыт деген бул силердин жүрөгүңөрдө. Силер кайсыл жерде жүрбөгүлө өзүңөрдү бактылуу сезе алсаңар, ошол бакыт, ошол нерсе менен өзүңөрдү сүйгөн жумушуңар менен рахаттанган бакыт, өзүңөрдүн үй бүлөңөр менен жакшы убакыт өткөргөн бакыт, ар бир жашап жаткан, дем алып жаткан абабыз бакыт. Мындайча айтканда, биз ар бир нерседен бакытты көрө билсек, ошондо бакыт ошол. Баарыбыздарга бактылуу жашоо каалайм. Анан менин оюмча аяктап калды окшойт. Мен дагы сезип атам да, түз эфирди аябай билип. Бул деген Америкадан ала келген атайын жылдыздарга, түз эфирдин жылдыздарына ушундай жылдыз брелокторду ала келдим. Бул болсо азыр мына Чыңгыз Кундуз деп өзүңүз аттарыңыздарга, Нуркызга аттыңыздарга жараша сонун жылдыздар менен жылдыз болуп элдерге кызмат кылып, көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Бар болуңуз, бүгүнкү күнүңүз да куунак, жакшы маанайда улансын.